Белгилүү жаш ырчы Бекжан Темирхан жол кырсыгынан каза тапты. Кыргызстанга белгилүү ырчы Бекжан Темирхан боом капчыгайында жол кырсыгынан каза тапты. Бул тууралуу окурмандар билдирди. Эч кимге окшобогон өзгөчө үндүн ээси Бекжан Темирхан кантем, карындаш, эзилип бүттүм, ата-эне жана башка бир нече чыгармалары менен калың журтка таанымал болгон. Бекжан Темирхан учурдагы жаш ырчылардын арасында чыгып келе жаткан таланттуулардын алдыңкы сабында турган. Ар бир чыгарган чыгармалары эл арасында замандын тили менен айтканда хитке айланган. Аталган ырчы болгону 27 жашта гана болчу. Такталбаган маалыматтарга караганда бир жума мурун үйлөнгөндүгү айтылууда. Белгилей кетсек, ырчы Ак Жолтой Канат уулу 2019-жылы так ушул окшош сандагы 11 ноябрга караган түнү балыкчыдан Кочкор районунун көздөй баратып жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесепетинен Ак Жолтой, жубайы жана дагы 2 жигит каза болгон. Ырчы Бекжан Темирхандын менеджери сөөгү өлүк сактоочу жайда. Эстрада ырчысы Бекжан Темирхан 11 ноябрга караган түнү каза тапты. Менеджери Мырзагүл Абдрахманова менен таң эрте байланышканыбызда ырчы туулган жери Ак Суудагы Кызыл Жар айылында акыркы сапарга узатыла турганын билдирди. Азырынча Токмоктогу өлүк сактоочу жайда, ал жактан айылына алып барабыз, деди Абдрахманова. Бекжан быйыл 2 октябрда 27 жашка толгон. Ырчы Кыз Сайкал Кабылованын айтымында 10 ноябрда Бекжан экөө Балыкчы шаарында тойдо кызматта болушкан. Бекжандын гонорары бизде болчу. Телефон чалып, доске жолдон берилиби же Бишкектен аласыңбы десек, азыр эле алып алайынчы деди. Анда боомдо күтө турам деди. Телефонду койгондон кийин 10 мүнөттөн кийин телефон чалган Талгар деген досу машина тоголонуп кетти. Авария болдук деди. Тамашалап жатса керек деп ишенген эмес элек. Барсам машина толтура. Бекжанды тирүүдегилечи деп ыйлап кирдим. Бекжанды көтөрүп чыккыча 30 мүнөттөй убакыт өттү. Тез жардам келип эле текшерди. Анан Сайкал кайрат кыл деди. Не сабалда эле туруп калдым. Бекжан экөөбүз эч жөн сүйлөшчү эмес элек. Өтө тамашакөй, шайыр адам элең, деп жазды Кыз Сайкал Кабылова.